Жок ишилде. Мына эң биринчи жасалган тракторлорум бул. Биякта тетиги тракторумдун ашал мурун сварка менен неме жасасын мындай элечи. Кийин бул машина жасалган. Teknika жасаган кичинекей атамдар менен көп немеге катышмын. Кара кечеге немеге жакка чыккандан алалтан ошондо деген техникаларды көрүп алып жасатып жатчым. Кара кечеге барып анан биринчи жолу барганда ушундай техника жасаганмын. Ал мындан кичинекей болчу да, бирок аны уламдан улам чоңойтуп чоң эскаваторлор бар. Муну жасаганы 3 жылдай болду го. 3 жыл шашпай улам болардын баарын бирден аралап тетиктерин баарын кесип, ар бетин бирден тесип, анда деген ручной кол менен тесип дирел жок. Неме менен ручной дирел менен иштетчүмүн. Бүт баарын ручной менен. Анан булардын баарын ийип чертөшүк менен чийип аласың, мындай тартып алып. Ошо менен кесесиз. Ошол сиз жасаган техникаларды сатып алууга кызыккандар барбы? Мен өзүм көңүлүмбү нерсе койчу, саткым келбей койду. Өзүм да эмгегимди. Ушул техникаларды жасап, бизнестин бир түрү кылсак болот беле? Болмок, анан мен өзүм көңүлүм небетпей койду да. Ана бул деген самал төгүлөт. Мына бурулду бурулат мына. Айдайт. Üstünden basıp al aydayt. Бул кузов көтөрүлөт, төгүлөт. Бул болсо неме тагыршык буда бурулат, мынтип иштейт кадимкидей. Мына көтөрүп туруп. Сиз ошо техникаларды бир көрүп эле өзүңүз жасадыңызбы же азыркы учурда интернеттен да кандай жасалышын карайсызбы? Интернеттин кийинчерээк эле карап калдым, интернет. Мурда деген интернет жок эле неме менен жазасың, жана патап журналдын беттеринен неме көрүп эле ошолордон эле көрүп жататсың. Эң биринчи жолу ушул техникаларды канча жашыңызда жасап көрдүңүз эле? 8-9. Немеге акыл эске киргенден баштап эле жаза баштадым. Бир 10 жашыңыздан десек болобу? Ошондой эле болот го. 12 жаштан баштадым го. Андан мурун мындай эле өкмөттүн окаты менен эле өкмөттүн оюнчуктары менен көбүнчү. Андан кийин өзүм кызыга баштадым ушундай техникаларга. Бул болсо эскаватор иштейт. Жүрөт. Жадаган бул буякта деген бир ашпашчы да. Ошондой трактор техникалар көп иштегенден ошондой көп жадаган болгон эле мындай эле кагаздарына чийип эле мындай эле өз болжол менен эле чийип эле жадаган. Бул ошо экскаваторду жасоого канча убакыт кетти? Канча убакытта жасап бүтүп алдыңыз? 2-3 күндө эле бүтөт, 2-3 күндө эле. Тазаганга деле бүтө эле убакыт кетет. Неме шашпай жасайм да мен өзүм. Неме колго жазап.
Ташматов Талант 1984-жылы туулган. Нарын ауласын Кочкор районунун тургуну. Анан мен өзүм келечекте эметкен ойлорум ишке ашпай, ишке ашат, бирок эметкендерим бар, максаттарыма жетидим. Evet, ойлоном, көп ойлоном негизи. Эмнени ойлоносуз? Өзүмдүн максаттарыма эмне кылыш, эмне жасаш, ошолорго көп кызыгам. Жана техниканан да майда чүйдө бирдеме жана мындай кураштырганды жакшы көрөм өзүм. Ошол. Дагы келечекте дагы эмне кылсам, келечекте ойлор бар, ушундай дагы максаттарга майда чүйдө бирдеме жасаганга кызыгып аябай өзүмдүн оюма мындай көрсөткүм келет да. Элге көрүнгүм келет. Окуган жокмун, билим деле алган жокмун. Ошо кичинекейиктен баштап эле буту деме чоңойгон сайын, дене өскөн сайын кичинекейиктен лесбеттепчимин. Андан кийин бара неметип атат. Буттарга күч келе баштады. Андан кийин таягы жок басчымын. Ошо таяктан кийин таяк менен басып неметип баштадым. Анан кийин неметип көп баса албай калдым. Мурун турка бере жүрчүмүн аябай эле жакшы. Анан кийин бул бутка дене өскөн сайын неметкен сайын ошо күч неметет ошондон баса албай. Мен жардам сураганым ушул коляска неметсем эле арыз жазсаңыз дейт. Арыз жазсак анан көп очередь тийгенде дагы неме дейт. Өзүм коляскам болсо эттеп эле бир коляска анда байкам берген. Медицинский коляска да. Ошого аны менен эки жака чыга албайсың көп. Ичара болсо неметебиз, коляска менен жүргөнгө. Мен туугаса майып болуп жүрөптүрмүн ошо. Бала чагымда апамда көп демеге диагностторго апарып көргөзүптүр. Анан ошондон ушинтип мурун басып демеп жүрчүмүн. Анан кийин эле баса албай калдым. Ошо буту колдорго көтөрүп деле буттарга да ой баскандан. Атам эки жака чыгарганда көп атам неметет. Тияка барганда атам менен барам, бияка барганда атам менен барам. Атам неметет, бүт жардам атам неметет. Атам эки жака чыкканда атам менен жүрөм. Атамды алып